Урматтуу бийлик өкүлдөрү, социалдык түйүндөрдөн болсо дагы сиздерге кайрылууга мажбур болуп отурам. Себеби менин КТР деген кара жашыгым, Егемен, Фабула деген кара гезиттерим жок. Ошол үчүн чындыкты элдин жалпы катмарына жеткире албасам дагы, адилетсиздикке, айбанчылыкка кайдыгер карабаган элибизге интернет аркылуу болсо да маалымат жеткирип коеюн деп чечтим. Мен көптөн бери дүйнөнүн булуң бурчун кыдырып, мигрант болуп кеткен мекендештерибиздин жашоо шарты менен таанышып, көйгөйлөрүн угуп, колумдан келген жардамымды берип келе жатам. Буга көпчүлүгүңүздөр күбө болуп жүрөсүздөр. Анткени жолугушууларымды социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыма дайыма жарыялап келем. Россия мамлекетин кыдырып бүтүп, коңшу Казакстан мамлекетине өттүм. Кече жакында Чимкентте мекендештерибиз менен жолугушуу болду эле. Ошол жолугушуудан бийликтегилер кыйкым издеп, мына Садыр Жапаров бийликти басып алуу планын түзүп жүрөт дешип, Егемен, Фабула аттуу гезиттерине чыгарып, видеосу тарады деп жазышып, как будто ошол видеодо укмуш бир үрөй учура турган бийликти басып алабыз деген сөздөр бардай жазып, элдин башын айлантып жатасыңар. Ал видео ачык видео, эл менен жолугушуу болгон видео. Эгер чынчыл болсоңор, толук вариантын КТРиңардан көрсөткүлө. Албетте көрсөтө албайсыңар, анткени ал жерде ачуу чындыктар айтылган. Өзүңөрдүн абийириңер ачылып калат деп көрсөтпөйсүңөр. Кыргызда сөз бар. Коркконго кош көрүнөт деген. Анын сыңарындай өз элиңерден коркпогула. Эч ким күч менен бийлигиңерди тартып алам деп жаткан жери жок. Кам менен келген бийлигиңер мөөнөтүңөр бүткүчө өзүңөргө эле буйрсун. Аз калды буйрса. Силер өзүңөр элди дүрбөлөңгө салып жатасыңар. Эгер мен кайсыл бир иште күбө же күнөөлүү катары өтө турган болсом, 4 жылдан бери эшек такалып олтурдуңарбы? Кече чакыруу кагазын бергениңерден кийин балдар айтып жатат. Мигранттар, жекеле мигранттар эмес, бардык Кыргызстандагы менин тарапташтарым, колдоочулар, эл текебайыптай кылып аэропорттон кармап кетпесин, эртерээк барып тозуп алалы деп. Бийликти басып алалы деген сөз жок, ойда жок. Биз бийликти басып алуу жолу менен албайбыз. Биз бийликти элдин назары менен гана алабыз. Мына кече сөз эркиндигин коргоп чыгышкан жаңы муундун жигиттерин да камадыңар. Алар бийликти басып алалы дешкен жок. Элдин эркиндиги болсун, сөз эркиндиги болсун деп чыгышты. Өзүңөр ушундай терс кадамыңар менен өлкөнү туңгуюкка сүйрөп бара жатасыңар. Эгер бийлик башындагылар өзүңөрдүн кандайдыр бир арам оюңар болуп, чагымчылдык уюштуруп, атайын даярдап койгон адамдарыңарды ак үйдүн көздөй чуркатып, мына бийликти басып алганы келишти деген илгеркидей планыңар болсо, токтоткула. Андай кылсаңар чоң жаңылышасыңар. Эл эми ишенбейт андай жомогуңарга. 5-6 жыл мурда КТР аркылуу ишендирчү элеңер. Азыр эми элдин көпчүлүгү интернет булактарынан так маалыматтарды алып калышкан. Эми мындан ары элди алдай албайсыңар. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, мен силерге коркунучтуу кылмышкер эмесмин, киши өлтүргөн жокмун, силер окшоп мамлекетти тоногон эмесмин, жер саткан жокмун дегендей. Кудай буйрса, Казакстандагы мекендештерибизди кыдырып бүтүп, жолугушууларды бүтүп, 25 март күнү Ак жол өткөрмө бекети аркылуу, Казакстан тараптын өткөрмө бекети Курдай деп аталат, күндүзгү саат 12:00 өтүп, Бишкек шаарына Горки паркына барып, мени күтүп жаткан эл менен жолугушам. Андан кийин түз эле УКМКңарга барып, күбө катарыбы, же силердин жалгандан даярдап жаткан Юпи гейт, Сару гейтиңер боюнчабы көрсөтмө берем. Мага жакында эле өзүңөр чакыруу бердиңер, кайсыл бир иш боюнча сизди күбө катары чакырып жатабыз деп. Алдым чакырууңарды, Кудай буйрса сөзсүз барам. Коркконго кош көрүнөт болбой, жалгандан каралабай, 25 чейин чыдап тургула. Бизге ызы чуунун кереги жок, 3-чү төңкөрүштүн тембо эле кереги жок. 2 жолу төңкөрүш кылып, эч кимдин чекесин жылыткан жоксуңар. Өлгөндүн өз шору болуп, 90 жигитибизден ажырадык. Ош коогалаңын чыгардыңар,
Ал жактан 500дөн ашуун жарандарыбыздан ажырадык. Калган 6 миллион элибизди деле жыргатпадыңар. Жарымын тентитип жибердиңер. Ошондуктан бийликтегилер ар кандай арам оюңарды даярдап жаткан болсоңор токтоткула. Урматтуу мекендештер, бийликтегилер ушундай жок жеринен каралоолорду кылып, адилетсиздикке, акмакчылыкка барып жатышкан элдин калың катмарына жеткизип турушуңуздарды суранам. Эртең ар бириңиздер ушундай абалга түшүп калышыңыздар мүмкүн. Айрыкча Егемен менен Фабула гезитин эле окуп, КТР эле көрүп жүргөн катмарга так маалыматтарды жеткизүү керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушундай жолдор менен гана коомубузду оңдобосок, бул бийлик элдин айрым катмарын маң кылып бүтмөй болду. Айрыкча КТРде эле көргөн айылдыктар кимисине ишенерин билбей калышты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Көрүшкөнчө сак. Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 30-чу беренеси аркылуу, 3-4-чү беренеси аркылуу, 28-чи беренеси аркылуу 295-чи беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштын курамы жок болгондуктан акталышсын. Макул, рахмат. Макул, давай. Садыр Нуркожоевич, алгач сиздин эркиндикке чыгышыңыз менен куттуктайбыз. Рахмат. Соттордон ушундай бир акыйкат чечим чыгарарын күттүңүз беле, деги эле бул күн сиз үчүн мындай күтүлбөс күн болуш керек деп эсептеп атам да. Эми кандай десем, негизи дүйнө жүзүндө 6 миллиардтан адам ашык адам жашайт да. Ошол 6 миллиард адам бир адамга кыянатчылык кылайын десе, эгерде Кудай Таалам колдоп туруп алса, 6 миллиард адамдын колунан эч нерсе келбейт да. Эгерде тескерисинче 6 миллиард адам колдоп бир жакшылык кылалы десе, Кудай колдобосо, анда 6 миллиард адам дагы эчтеке кыла албайт да. Ошондуктан биринчиден мен ойлойм, Кудай колдоду деп, ошондуктан Кудайга ыраазычылык билгиземин. Андан кийин экинчи, ушу биз камалгандан тартып бүгүнкү күнгө чейин ушу бизди колдоп, моралдык болсо дагы колдоп турган элибизге ыраазычылыгымды айтамын. Үчүнчүдөн, ушу биз камалып жаткан убакта камакта СИЗОдо иштеген аскер кызматкерлерине, ушу бизди ары бери алып жүргөн аскер кызматкерлери, ошол соттордо катышып аткан милиция кызматкерлери, булар өзлөрүнүн колунан келбесе дагы, булар дагы бизге ошо моралдык колдоо көрсөтүп, көтөргөн маселелериңиз туура эле болгон, биз колдойбуз, бирок колубуздан эчтеке келбейт деп ушу жылуу сөздөрүн айтып, ушу моралдык колдоо көрсөтүп турган ушу аскер кызматкерлерине ыраазычылыгымды айтамын. Анан эң негизгиси, 21 жылдан бери бүгүн биринчи жолу ушу сот системасына, деги эле Кыргызстанда чоң бурулуш жасаган ушу кечөгүнкү сотторго ыраазычылыгымды айтамын. Булар сот системасында кечөө революция жасады десек болот да. Эми мындан ары ушул соттордон биздин бүтүндөй Кыргызстандагы 450 сот ушулардан үлгү алып, жөн эле үстүнөн түшкөн заказды аткара бербештен, мыйзам чегинде адилеттүү чечимдерди чыгарса, мындан ары ушу сот системасы эл каалагандай оңолуп кетет деп ишенемин да. Эми 3 айдагы срок берилди. Дагы бир жакшы келишим түзүүгө, дагы бир жакшылап карап чыгууга. Мындан аркы кадамдарыңыз кандай болсо, канча чырылдаганыңыз менен деле баары Кумтөрдөгү түзүлүп аткан комиссияга сизди кошушкан жок да. Кумтөр боюнча мына 20 жылдан бери өзүңүздөр жакшы билесиздер, эч бир чечимди Кыргызстандын пайдасына кабыл алган эмес. Мурда Акаев берген Кумтөрдү башында, андан кийин Бакиев келип ошону эле уланткан. Бул бийлик дагы келип ошону улантып атат. Бул эң туура эмес. Мен былтыр 1 жыл мурун 20 июнда
сессияда докладымда дагы айтып чырылдаганмын. Сиздер жакшы билесиздер. Давыдов мөңгүсү көчүп келатат бери карай. Жолундагынын баарын талкалайт деген болчумун. Мына 1 жыл жетпей талкалап атат баарын. Көрдүңүздөр. Катастрофа жүрүп атат экологиялык. Андан сырткары озеро Петрова бар. Петров көлү бар. Ал болсо хвостохранилищеден 100 метр бийиктикте, эгерде тигинен алганда 100 метр бийиктикте, мындай узунунан алганда 3 километр, 5 километрге чейин жогору жагында турат. Хвостохранилищенин көлөмү болсо 360 гектар жерди ээлейт, тереңдиги 35 метр, жалпы количествосы 100 миллион тонна сианид жатат ал жерде. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 98-жылы Барысконго 2 тонна сианид кулаганда Барыскондун эли кырылып калазыдаган. Бардыгын 15 күнгө ошол Чолпон атага көчүрүп келип, анан сианид төгүлгөн жерден баштап сууну тазалап, хлорлоп, көлгө чейин агызып келип туруп, анан кийин тазалагандан кийин кайра көчүрүп барып койгон элди. Бул 2 тонна сианид кулаганда ошондой болгон. Азыр болсо Кумтөрдө 100 миллион тонна сианид жатат. Сианидтен башка дагы ошол жанагы хвостохранилищеде 10го жакын химикаттардын түрлөрү бар. Ошонун бардыгын эгерде Петров көлү жарылып кетүү коркунучунда туруп атат бүгүнкү күндө. Эмне үчүн дегенде, ошо 15-20 жылдан бери жардырып, алтынды казып алып атып, ошо жардыруудан учкан чаң, химикаттын баягы составтары барып ошол жерге түшүп, ошол жерден анан эрип, баягы муздан турган стенада, ал жерде диге көлдө дамба жок эч кандай. Ошол стенасы эрип отуруп, муз жукарып кетти дагы, бүгүн уже баягы жырылып кетүү коркунучунда туруп атат. Аны дагы чара көргөн эч ким жок муну. Биздин өкмөт болсо муну басып да барбайт экен. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 1 жылдан бери каралбай жатат. Канадалыктарга баары бир экен. Баары бир деген себебим, алар биздин жашоочулар эмес, биздин граждандар эмес. Эртең кокус катастрофа жүрүп кете турган болсо, бирден чемоданын алат дагы учуп кетет. Биз кыргыз эли жалпы Атамбаев эмес, Сатыбалдиев эмес, же болбосо Жээнбеков эмес. Жалпы сиз, биз бардыгыбыз Казакстан менен Өзбекстандын алдында жооп беребиз. Эмне үчүн дегенде, ошол Петров көлү жарылып кете турган болсо, хвостохранилищени жууп барып туруп Нарын дарыясына куят да. Нарын дарыясы менен ылдый агып отуруп, нарынды бүт талкалап, керек болсо ошол ударга, ошонун ударына Токтогул кеси дагы, Крупсай кеси дагы чыдабайт. Өкөрү тең жырып отуруп, Фергананын жарымын алып, Сыр дарыяга куят да, андан ары барып Арал деңизине барып токтойт. Мына ушундай коркунуч туулуп атат. Жеке эле өзүбүздүн Кыргызстанга эмес, Өзбекстан менен Казакстанды кошо диге травить эткен атабыз да. Анан мен ушуну айтып, чырылдап ушу элге жеткирейин деген максатта 3-октябрда митинг уюштургам. Эмне үчүн митинг аркылуу жеткизейин дедим. Былтыр сессиядан көрдүңүздөр өзүңүздөр, журналисттер баарыңыздар катыштыңыздар. 20-июнь, 22-июнь 2 күн толук карадык. Эртең менен түнкү башталган 9:30, кечки саат 10го чейин карап атпадыкпы. 2 күндө эле каралып бүттү. 22-си күнү добушка коердо ойноп кетишти да. Спикер ушу 27-сине добуш берүүнү калтырабыз деп 5 күнгө тайм-аут алды. Ошол 5 күн баарын жайлады да. Ошондон кийин анан 180 градуска бурулду. Колдоо өтпөй калды. Кумтөрдү толук мамлекетке өзүбүз иштетели деген маселени көтөрүп чыкканмын. Ал өтпөй калды дагы, коркунуч кала берди. Бая биздин өкмөт мына бүгүн дагы көзөмөлгө алган эч ким жок да, эч ким жок болуп атпайбы. Аякка канадисттер башкаларды киргизбейт экен, биздин өкмөттөгүлөрдү киргизбейт экен, анан башкасын айтпай эле коеюн да. Анан ошон үчүн бая коркунуч кала бергендигинен мен ошол митингтер аркылуу, тынчтык митингтер аркылуу ошо элге жеткизейин деген максат болгон да. Сиз түрмөдө жатканда деле мындай, сиз эсептешүүгө бир топ аракет колдош керек бийлик. Бизде ушундай маалыматтар жетип атты. Керек болсо эжеңизди дагы камады, сизди деле мындай сындырууга, же болбосо бир кайра ошол маселени көтөрбөөгө аракет кылып, бир топ сүйлөшүүлөр болсо керек. Эми болду, өзүңүздөр билесиздер, Ташиев деле сотто 6 фамилияны айтты. Мына ошо 6 ай ичинде 6оо келди деп. Мага 3өө келди. 3өө келип айтты, эртең чыгып кетесиң, Горсудтан чыгып кетесиң дегендер болду. Баягы башкаруу чараңды өзгөртүп салабыз, Горсудтан чыгып кетесиң, ушу Бишкек шаардык сотунан. Бирок чыккандан кийин Кумтөр боюнча эч кеп козгобойсуң. Такыр болбоду дегенде баягы минимум 1 жылга чейин унчукпайсың деп. Мен ага макул болгон жокмун. Ошон үчүн мен 9 ай жаттым. Макул болгон жокмун дагы, ушу аягына чейин турдум да. Эми Кудай буйрса 5-күнү көлгө пландаштырып атам. Ысык көлгө барып, Ысык көл областтагы шайлоочуларым менен жолугушам Каракол шаарында. Андан кийин анан региондорду, башка региондорду кыдырганга өтөмүн. Ар бир региондо эми биз
бийлик кетсин же болбосо биз бийликти алам мен деп ага умтулган жокпуз биз. Ушу Кумтөр боюнча гана туура маалыматты, так маалыматты элге жеткизебиз. Эмне үчүн дегенде мына КТРдан, 5-канал ЛТРдан өзүңүздөр деле көрүп атасыздар. Таптакыр туура эмес, 180 градуска башкача бурулган маалыматтарды берип элдин башын айлантып атышат булар. Кумтөр маселеси боюнча. Анан кийин баягы кыргызда жакшы сөз бар. Кары болмок оңой, карыя болмок кыйын депчи. Бизде баягы карыларды чыгарып алып эле, мисалы Орозбек Дүйшөев окшогон карыларды эле чыгарып алып туруп эле сүйлөтүп атпайбы, дежурный кылып коюп. Бирок карыя боло албайт да алаксылдар. Карыя болуп карыса болмок. Туура так маалыматты жеткириш керек. Мисалы мына катастрофа жүрө баштады Кумтөрдө. Аны бийлик элден жашырып атат. Ошол эле Орозбек Дүйшөев чыгып алып, аксакалыбыз ошол карыя адамыбыз айтып атат. Экологияга дагы, адамдарга да эч зыяны жок, коркпогула деп. Кантип ошо сианид аралашкан тоо жылып келатса, ошол жаам менен аралашып нарын суусуна барып куюп атса, нарындыктарыбыз ошол уу сууну ичип атса, жылкылар өлүп атса ошол суудан ичип алып, кантип экологияга анан адамдарга жок болсун. Адамдар эмес, жан жаныбарларга дагы тийип атпайбы зыяны. Ошон үчүн баягы ошондой адамдарыбыздан арылбай туруп, Кыргызстанды эч убакта оңой албайбыз. Анан баягы бири-бирибизге өчөшүп эле, мен акыры кек алам деген сапаттарды таштап, анын баарын унутуп, колубуздан келсе бири-бирибизге баарыбыз жардам берип, биригип туруп, Кыргызстанды алдыга сүйрөп кеткенге умтулушубуз керек. Кыргызстанды. Анан бизде ушу акыркы 10 жыл, 15 жылда түндүк түштүк деп бөлүнгөн бир ит адатыбыз пайда болгон да. Ошол ит адаттан арылышыбыз керек. Муну мен көп байкайм ушу акыркы 10 жылда. Карапайым калк бөлбөйт өзүлөрү негизи. Бөлүнбөйт, жүрө берет аралашып эле. Кудасы өк болот бири-бири менен, кыз берет, келин алат дегендей. Анан муну баягы жогорку эшелондогу отурган чиновниктер президенттен баштап ушу депутаттарга чейин, министрлерге чейин ушулар гана бөлөт да. Ошону карапайым эл туура түшүнүш керек да. Эч убакта бөлбөш керек. Мисалы Кыргызстан 2 канаттан турат. Мисалы куш деле 2 канаты менен учат эмеспи? Кыргызстан 2 канаттан турат. Бирөө түндүк, бирөө түштүк. Куштун бир канаты сынса уча албайт да. Ошол сыяктуу эле түндүк же болбосо түндүк түштүксүз, түштүк түндүксүз жашай албайт да Кыргызстан. Алдыга өнүгүп кетиши кыйын. Анан эми сөзүмдүн акырында айтарым, мына эң күчтүү бая идеология жок бизде деп атпайбызбы? Идеологияны массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү жасайт да. Биз камалгандан баштап, мына мен мисалы өзүм камалгандан баштап гезиттерди окуп аттым, телевизорду көрүп аттык, радиону угуп аттым, дайыма күнү түнү дебей маалымат алып аттым. Ушу сиздерге, массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө чоң ыраазычылыгымды билдиремин. Сиздер ушу туура маалыматты элге жеткизип аттыңыздар, ошонун жыйынтыгын алдыңыздар. Мен дайыма жолукканда ошол эле аскер кызматкерлерине, милиция кызматкерлерине айтып аттым. Колуңардан келбесе дагы, моралдык болсо дагы, же болбосо кичинекей колуңардан келсе дагы силер дагы жардам кылгыла. Бардыгыбыз бирдей күрөшүшүбүз керек деп. Ошонун сыңарындай эле массалык маалымат каражаттарына дагы ушу айттырып аттым. Бардыгы күрөшсүн, алардын милдети депчи. Сиздер милдетиңиздерди мен каалагандан дагы, мен ушу ойлоп тургандан дагы 2 эсе аткардыңыздар да. Ошон үчүн сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Айрыкча ушу Арена гезитинин башкы редактору Элнура айымга ыраазычылыгымды билгиземин. Себеби ар бир чыккан санында Кумтөр жөнүндө так маалыматты элге жеткизип турду да. Бардыгы эле ошол эле Жаңордо, Алиби, Майдан Кейжи, эми унутуп калсам көпчүлүгүн капа болбостур. Бардыгы ошол 13 массалык маалымат каражатына тең чоң ыраазычылыгымды билдирип кетемин да. Мыйзамында жазылган. Бийлик бул өлкөнүн жетекчиси, өлкөнүн кожоюну пайда болгондо чечилет. Бизге ишеним пайда болгондо чечилет. Мен билип аткан чындык, азыр айтылбаса